барыңыздар менен жазган. Не деп айтсам, мен 6-дан резкеле 12-ге чыктым бир каталогда. 3 каталогда деген, то есть 3-төн бир эле каталогда 12-ге чыктым. Өзүм дагы ишенбей кайта карапчы. Ошо өзүм жалаң эжем балдары кыздары, подружкаларым, ушу жакын адамдар менен ушу эме бага жеттим. Дагы мен бул аркылы мимоза подружкам болот, төрт мурда кел деп чакырса, сен бай бер, мен барбайм деп күлдүм эле да, кел ынаган эмес элем, койчу депчи. Аркылы мындай тоготпойт элем, колдонбой эле, вообще эчтекесин колдонбойт элем, бирок мындай арзан го, арзан болгон үчүн мен андай эле тогото бербейт элем да косметикаларынчы. Ошонун айынан мимозада чакырганда көңүл бурбай, жок деп эме кылган эмесмин. Анан бир күн мимоза көз чужой эле бир алыс эле бир тааныштарым аркылуу мына биздин лидерибиз, мына биздин бриллиантыбыз, директорубуз дегенде анан кийин ой мен бул подружкам деп анан кийин ошентип келип калдым. Келдим, жолугам деп, жөн эле жолугам деп келип, эмне кылайын десем, мындан алып ич деди. Мен айтканды кыласың, доктор дедим. Жазылдым сразу, wellnessке подключение болдум. Ошол мен бир жылдан бери колумда жанагындай эме болгон, экзема пайда болгон да. Бир жылдан бери колумда экзема пайда болуп, өтө кыйналып жүргөмүн да. Даже балдарымы да Кыргызстанга таштап коюпчу, бул жерде өзүм менен өзүм болуп жүрдүм бир жыл. Бетим эртең менен туруп жууганда, колуму сууга салганда зыркылдап ушундай кыйналат элем. Дерматологторго бардым. Бар жок нерсе бесплатно, гражданин Россия, но эме болгон жок, результат болгон жок. Канча дарыларды ичтим, канча уколдорду алып жүрдүм, канча витаминдерди алдым. Бир витаминди алып атып, резко семирип кеттим. Өзүм билдим. Уже ошондон кийин уже кыйнала баштадым. Колдорум кесилип кетет, кадимкидей баягы тряпка эскиргенде түзүлөт го. Кудда ошондой колдорумда алакандарымчы уже денеме өтө баштаган да. Денеме өтө баштады, кийимдерди да тандап кийип калдым. Тамактарды да мындай кызарган нерсе жей албай калдым ужечи. Этияттанып, молочный нерсени дагы уже өтө тамакты тандап жеп калдым да. Анан акырында уже акчага болгон акчама мазь, крем аптекадан ала берип уже акчам уже акыр күндөрү ала албай калдым да ошол эмелердичи. Алганы менен все равно без толк. Акыр күндөрү уже Кыргызстандан жанагы эме мусульманский вазелинди алдырып алып, 4-төн 5-тенчи кухняга бирди коюп коем, залга бирди коюп коем, коридорго бирди коюп коем. Чтобы изденип калбайын депчи, колум постоянно вазелинде болуш керек. 17 күндө wellness'ти мен 17 күндө эле түгөтүп алдым. Себеби жакты да, ашказаныма да жакты. Негедир эртең менен мен суюк нерсе иче албайт элем, ичкенде ашказаныма жакпайт эле. Ичип уже 17 күндө түгөтүп алдым. 17 күндө түгөтүп алып, мен жүрө бериптим мындай эме кылбайлычы, иштим деп. Анан бир күнү отуруп өзүм мимоза менен сүйлөшүп калдым. Келбейсиң, эмне болду деп калды. Түгөндү дедим десем, ич анда да улап ичишиң керек, токтотпой деди. Болуптур деп эме кылдым. Ошол күнү эле күйөөмө көз отуруп кеч киргенде сен дарыгыңды ичпей иче элексиң да деп калды. Анан жок, уже 1 ай болуп калды. Ошо албай эле атам го десем, анан эмне колуңду эле чыкпай калды го деп күйөөм уже сезип калды да. Күйөөм айтпаганда мен көңүл бурмагым эсикем да мындай. Ичтам деле жүрө берипмин. Күйөөм айтып калды, сен уже кеч киргенде уже бир жумадай болуп калды, сен колуң тырмабай калдың депчи. Болбосо кеч киргенде уже колум чыкканда мен уже күйөөм жакта туруп, күйөөм кыжалат болот эле да. Кел ороо ысыкка жат, отур депчи. Кухняга чыкпа, суук деп. Кол 17-18 күн дегенде аллергиянын дарысын ичпей калганымды сездим. Колумдун кычпай калганын сездим. И еще сладкий нерсени өлө жейт элем, сладкий нерсени жакшы жебей калдым. Аллергиянын дарысын ичпей калганыма уже сүйүнүп, уже жакындарыма кеңири коркпой айтып уже эме кыла баштадым да, wellness ичкиле wellnessында экен депчи. Анан уже беттеримде дагы уже аллергиялар башталды эле да. Беттеримдеги аллергияларым уже
бетиме вообще кармабай калдым. Бетимди деле тырмап калдым эле да акыркы күндөрчү. Уже азыр ал нерселерим жок. Кудай кааласа уже 3-чү пачканы ичип бүтүп атам. Эртең уже дагы 4-чүсү уже мага подарок болуп чыгат. И плюс 100 балл подарок. Ошол жакшы нерсеге жетишип атам. Ден соолугумду оңдоп атам. Мен бул жерге келип еще досумду таап алдым. Бул еще плюс. Экинчиден мына мен өзүмдүн туугандарыма, эжеме, акелериме, эми акелериме айтып баштайм. Кудай кааласа мына эжем уже ичип баштады, Кыргызстанга кетти. Бир эмем компаниям. Кудай кааласа алдыга койгон максаттарым чоң. Баарыңарга эмне демекмин? Келгиле, Oriflame'дин не только что косметикасын, витаминдерин алып ичкиле, wellnessке подключение болгула демекмин. И еще плюс балдарыңарга витаминдери бар экен, аябай жакшы. Балдарыңарга витаминдерден алып, если бул жерде эмес болсо, Кыргызстанда болсо, Кыргызстанга узатсаңар болот. Эң жакшы витаминдери бар экен. Мен ушу эми мындай айтып бите албайм да, көп нерсеме пайда болду. Эми ал башка нерсени айтпай эле коеюн. Жакшы нерсе, мындай результат өтө жакшы.